Кыргызстанда өткөн 2024-жылы 802 чакырым жолго асфальт төшөлүп, жыл башында белгиленген пландан 20% ашыгы менен аткарылганы кабарланды. Жалпы 1000 чакырымдан ашуун жол оңдолгон. Мындан тышкары өткөн жылы 17 көпүрөнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилген. 25-жылы дагы биз ушул эле дагы 23-жылдан кем эмес жолдорго асфальт бетон төшөө боюнча иштерди пландаштырып жатабыз. Жылдан жылга бул показатель өсө берет. Себеби дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, жалпы Кыргызстан боюнча 1 миллион 600 миңден ашык транспорт каражаттары катталып жүрөт. Туризм тармагын өнүктүрүү максатында министрлик тарабынан туристтик объектилерге барган жолдордун абалы жакшыртылган. Мындан сырткары ички туризмди өнүктүрүү программасынын алкагында балыкчы Бөкөнбаев, Тосор, Теплоключенко жана төптө туристтерди тейлөө борборлорунун курулушу ишке ашып пайдаланууга берилди. Андан тышкары инвестициялык долбоорлордун эсебинен 2024-жылы 149 километр жолго асфальт төшөлгөн. Техникалык базаны жаңылоо менен бирге жолчулардын жумушун жеңилдетүү максатында 2022-23 жылдары 297 атайын техника алынса, 2024 жылы дагы 453 атайын техника толукталганы айтылды. Өзүңүздөр билесиздер, түндүк түштүк альтернативный жолдун жалпы узундугу 433 километр түзөт. Бүгүнкү күндө 408 километри толугу менен бүттү. Акыркы бүгүнкү күндө көк ар ташуусу боюнча туннелдин да курулушу аягына чыкты. Азыр жаз айлары менен убактылуу проезд берүү боюнча биз иш алып баратабыз. Көпчүлүккө маалым болгондой, автомобиль жолдорун оңдоого, күтүүгө, курууга жана реконструкциялоого жыйымдар каралган мыйзам долбоору сунушталып, ушул жылдын 1-январынан тартып ишке кирди. Жыйымдарды төлөөчүлөр болуп, бензин жана дизель отунун импорттоочу же өндүрүүчү субъекттер саналат. Бул жыйымдар түздөн-түз Кыргыз Республикасынын жол фондуна түшөт жана автомобиль жолдорун оңдоого гана пайдаланылат. 2024 жылы ичинде фондко жалпысынан 5 миллиард 46 миллион 846 миллион келип түштү. Бул күтүлгөн божомолдун 115%-ын түшөт. 2024 жылдын 12 айында эл аралык автомобиль ташууларына 144.600дөн ашуун уруксат кагаздары берилген. Лицензия жана уруксат берүүдөн, жүктөрдү таразалоодон жана көлөмдөрүн өлчөөдөн, бөлүштүрүлгөн жүктөрдү ташууга атайын уруксат алуудан жана зыяндын ордун толтуруудан, административдик айып салуудан өлкө бюджетине жалпысынан 398 миллион 886 миң сом түшкөн. Ошондой эле Ош жана Ноокаттагы айланма жолдор акы төлөнүүчү жолдорго айланышы мүмкүн. Негизинен транспорт министрлигинде караштуу акы төлөнүүчү жолдор жок экени да белгиленди. Стационардык посттордо, автостанцияларда жана автовокзалдарда текшерилген унаалардын жалпы саны 692.232 дананы түзгөн. 8052 дана административдик протоколдор түзүлүп, салынган айыптардын суммасы 74 миллион 446 миң сомду түзгөн. Берилген көрсөтмөлөр 781 дананы түзгөн. Министрлик 2025 жылы бир нече маанилүү долбоорлорду ишке ашырууну пландаштырууда. Республикалык бюджеттин эсебинен Бишкек шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушун баштоо, Бишкек-Ош жолунун Суу-Самыр тилкесин оңдоо, Ош-Баткен-Разаков жолунун калган бөлүгүн куруу, Лебединовка-ГЭС-5 жолун реконструкциялоо, Кырчен жайлоосуна баруучу жолду капиталдык ремонттун өткөрүү жана башка республикалык маанидеги жолдорду оңдоо иштери башталат. Ал эми инвестициялардын эсебинен Ысык көл айланма жолунун Суу-Самыр-Тараз жолунун участкасын реконструкциялоо иштери башталары кабарланды. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.